Assalamu алейкум, Кыргыз элим. Şu биздин чоң азаттын айланасында болуп аткан маселелер боюнча бир-эки пикир алмашууну туура чечтим. Биринчиден, бул баягы бизге бүгүнкү жазылып аткан комментарий андай ар түрдүү суроолор болуп атат, ошолорго байланыштуу. Бизде ушу 29 жылдан бери аябай мындай каныбызга сиңиптир скептизм. Скептикачы, баягы эч нерсе жасабайбыз, жаңылык бир нерсени уккубуз келбейт. Бирөөнүн бир идея алып чыкса, бир жасаган ишин такыр жактырбайбыз. Бул жакшы нерсе эмес. Анан эми бул скептиктердин айтуу боюнча бизде эч нерсе мүмкүн эмес экен да. Да, туура. Эч нерсе мүмкүн эмес. Эгер бүгүнкү акыбалда тура берсек. Себеби мына ошо биринчи жанагы алып чыгып аткан биздин маселе мыйзамсыз байыгандардын байлыгын кайтаруу боюнча. Эми бул маселе биз биринчи жолу көтөрүп аткан жокпуз. Бул 2005 жылда көтөрүлгөн, 2010 жылда көтөрүлгөн, мына азыр 3-чү жолу көтөрүлүп атат. Эми көтөрүлгөндө бул эми чечиле турган маселеби, чечилбей турган маселеби? Эгер чечүү жолун издесек чечилет да. Башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө чечип эле бир жакшына эметип атпайбы? Ушул маселени биз 2005-жылы чечкенде, мүмкүн ошондо эле биз жашообуз оңолуп, коррупциядан кутулуп, бир топ мындай азыр жакшы жашап калган болот элек. Бирок андай болгон жок. Андан кийин мына 10-жылда ошол кайталанды, бирок эч нерсе чечилген жок. Эми бүгүнкү күндө мына 3-чү жолу аракет болуп атат. Эгер 3-чү жолу чечилбесе, значит биз мамлекет өлкө болбой деле калабыз да. Эмне үчүн чечилбейт да? Эми билесиңер да, баягы чоң заводдор, башкалар, булар ошол убакта жанагы приватизациянын жана программаларды түзүп эме кылган. Булар технологияны алмаштырабыз, жумуш орундарды түзөбүз, кошумча жумуш орундар бүт бар да, тим эле сонун жазылган да. Жыйынтыгында эмне болду? Бузушту, талкалады, кирпичине чейин, темирлерине чейин, станокторуна чейин сатышты. Куруу жерлерди жанагы үй там салганга башка жака сатыпчы. Эми просто баягы таланды да. Ушу таланган нерсени эми мунун кантип мыйзамдуу деп айтабыз да. Бүгүн кээ бирлер жөн адвокат болуп атат. Булар менчиктин ээлери кандай деп, менчиктин ээлери кандай тартипте болгон. Ошонун мыйзамдуулугун эми буну биз чечпейбиз да. Биз эгер бийликте болгондо бийликте чечет элек. Бүгүн бийликтегилер ушуну чечиш керек да. Баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман боло бербей. Буга точка коюлуш керек. Анан экинчи маселе, эми Кыргызстанда жана скептика деп атпайбыз. Болбойт, андай мындай деп отура берип, мына 29 жыл өткөрүп бердик. Бирок биздин мамлекеттин келечекте өнүккөнгө ушундай жолдору, мүмкүнчүлүктөрү аябай көп да. Мен ошо жолдордон бир-эки нерсени мындай айтмакчымын, ортого салмакмын. Мына мисал үчүн бизге жанагы экономиканын жыйынтыктап келген баягы көрсөткүчү ички дүң продукция деп коебуз, ошо $1300 ашкан жок да. Эмне үчүн ашкан жок? Значит, бизде экономика баягы көмүскөдө эсеби жок, башка эми бу жерде причиналары көп. Бирок биз эми бул нерседен чыгышыбыз керек да. Эгер чыккан болсок, мен мындай салыштырма айтат элем, жана грузиндердики бүгүнкү күндө алардын ички дүң продукциясы жана объему $20 миллиард экен 19-жылы. Же болбосо бир адамга $5300 болуп атат да. Булар эми ошону 2008 бир 3-4 жылдын ичинде жетти да. Биз болсок кыймылдабай отурабыз ушул бойдончу. Мына жаныбызда Кытай 1 миллиард 400 миң калкы бар, булар 10 миңден ашып кетти, 10.500 да. Мына биздин резервибиз ушул жерде. Эгер биз Кытайдыкына эме Грузиянын деңгээлине жетсек, мына 5 миң элечи, ага мүмкүнчүлүгүбүз бар да, реальный. Анда бизде ички дүң продукция мына 2019 $8,3 миллиард болуптур. Биздики анда 34 миллиардка чыгабыз да, 34 миллиард. Же болбосо 3 эсе өсөбүз. Эгер Кытайдын деңгээлинде болсок, биз 68 миллиардка чыгабыз. Эгер Грузиянын деңгээлине чыкканда бизде бюджет $10 миллиард болуш керек. Бул Гречия жагын айтып атам да. Кытайдын деңгээлинде болгондо бизде бюджет 20 миллиард болуш керек. Эмне үчүн бизде болбош керек да? Бул эми биздин баягы резервибиз десе болот. Андан кийин бизде жанагы экономиканы жүргүзгөн бул акча массасы деп коет. Бизде бир адамга $365 экен, бир адамга акча массабыз. 2 миллиард 372 миллион. Ал эми Грузияныкы $1000 экен, Кытайдыкы $21,400 болуп атат да. Эгер биз акча массасын ушу грузиндерге кылсак, значит бизде 6,5 миллиард акча болуш керек. Кытайлардын деңгээлине чыксак, 139 миллиардка чыгышыбыз керек экен. Анан бул жерде дагы коэффициент монетизация деп коет. Финанс системанын, экономиканын мындай закондору бар. Акча массасы экономика нормально иштеш үчүн
ошол мамлекетте бир адамга $20,000 ачыш керек. Эми бул жана Грузия менен Кытайда айтып аткан бул эми мындай средний показатель, средний эмес, ага деле жетпейт. Америкада мисалы үчүн $57,000 акча масса бир адамга эсептегенде. Анан жанагы монетизация деп коет, бул жанагы ички дуң продукцияга акча массанын мындай катышы. Бул 60%тен жогору болуш керек. Эми бизде бүгүн $365 на душу бир адамга $365 акча массасы монетизация жөнүндө сөз жок да. Бизде просто экономика эч кандай мүмкүн эмес акыбалда да, өнүккөнгө, өскөнгө эч кандай мүмкүнчүлүгү жок деген сөз да бул. Ошон үчүн мына бул биздин резервдер. Мына биз акчаны мына 20 миллиард, 42 миллиардка чейин чыгарсак болот экен акча массаны. Экинчиден мына кен байлыктарыбыз боюнча бизде эми лицензия берген эле айтат, лицензиянын саны боюнча 1542 ушу кен байлыктарына лицензия берипиз. Ошонун ичинен 475 лицензия алтынга дейт. Эми алтын тоо кен бизде жетерлик бар экен да, эгер мындай иштеткенде баягы натыйжалуу жыйынтык чыгарганды үйрөнсөк. Экинчиден эми үчүнчү дагы бир нерсе бул суу маселеси. Эми билесиңер, азыр дүйнөдө эң керектүү нерсе азыр суу да. Мына мисалы үчүн суунун баасы араб мамлекеттерине салыштырганда биздеги 1 литр суу, а жерде 2 литр бензин менен баасы бирдей да. Япондордо 3 литр бензин менен баасы бирдей. Суу мененчи. Анан экинчиден биздеги нефть. Мына айтышып атат, жазышып атпайбы? Масал маалымат каражаттары. Бизде 300,000 тоннага чейин нефть өндүрүлөт деп. Нефтин запасы бизде баягы газууга даяр жана 100 миллион тонна деп атпайбы? Значит, биз өзүбүздүн потребибизди жеткирсек болот экен да. Запас 1 миллиард тоннага жакын деп атпайбы? Эми ушундай, мына биз просто баягы байлыктын ичиндебиз да. Ушунчалык байлык көп. Азыр эми айтып атпайбыз, баягы 29 жылдан бери эч кандай 1 километр жол салынган жок, 1 километр темир жол салынган жок, мектеп салынган жок, башка проблемалар толтура. Биз мындай эсептеп көрдүк. Мисалы үчүн темир жолдо бизде Кызылкыядан Исфанага же болбосо Жалал-Абадтан балыкчыдан Чырпыкты Кемин, анан Каскеленге депчи, Казакстан жолуна. Эми бул жерден мындай варианттар көп. Эми ушул жол мына 424 бул жер болсо 100 километр бул жагы 1000 километрдин айланасында жол да. Эгер 1000 километрге жакын же Таласка жол салсак болот. Мындай эсептеп келсек бул бир 2-3 миллиардка жетпеген сумма акча болот да. Андан кийин биздин автомобиль жолдон бизде 18,000 километр жол бар. Эгер баягы норма менен 1 миллион адамга эсептегенде биз жолдон дагы жетпейбиз да. Эгер жетсек биз дагы 10,000 километр жол, автомобиль жол салышыбыз керек. Значит, бар жолдорду жакшыртыбыз керек, башка кылышыбыз керек. Бул эми 4-5 миллиард болот экен. Ошондой эле мына бизде мектеп деп атабыз, мына 2400 мектеп, ошонун ичинен 1,5 миң мектеп баягы 50 жылдан ашып кетти. Эгер 1,5 миң мектепти салсак, бул 50 миллиондон орточо эсептегенде 75 миллиард сом, бул деле 1 миллиард. Ошондой эле бир больница салынган жок. Эгер биз бирден мындай калктын санын турукташканына карап турсак, бир 50 больница салсак, бул деле бир 40 миллиард сом болот да. Самый современный кылыпчы, маданият тармагы боюнча. Ал жакта деле эч кандай бир чоң курулуш болгон жок да. Булга деле эме да, $600 миллион акча кетет экен. Мына биздин Кыргызстандын экология эмеси кандай жаратылыш сонунда, бизде эми канча бош жерлер турат, аскалар, башкалар. Ушу бүт каерде эмне өссө, биз Кыргызстанды бир бакка окшотуп коюшубуз керек да. Бизде эч бир дара өспөгөн, өсүмдүк өспөгөн, бош калган жер болбош керек да. Мына булардын бардыгын жасоо жумушчу күчү керек. Жумушчу күчү бизде 1 миллиондон ашык адам сыртта жүрөт азыр. Биз ошо кишилердин бардыгын алып келип жумуш менен камсыз кылганга мына айттым, мүмкүнчүлүктөр бар да. Эми ушунчалык мындай мамлекеттин мүмкүнчүлүгү турат да, мүмкүнчүлүгү турат. Биздин чоң азаттын максаты ушул мүмкүнчүлүктөрдү кантип иштетебиз, кандай проектлер жасайбыз, кантип ишке ашырабыз. Биз ошентип бүт ким мүмкүнчүлүгү бар, билими бар, илими бар балдарды мына топтоп чакырып атабыз. Келгиле, бизде ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Давай ушуну ойлонойлу, кантип ишке киргизебиз депчи. Эми биздин мындай азыр айтканга эрте, бизде булардын бардыгын ишке киргизсе болот. Эми кээ-бирлер айтышы мүмкүн дагы, баягы каякта жомокто айтышып атат депчи. Да, скептик. 29 жылдан бери көнүп калдык. Даже эч мындай ойлонбойбуз да. Бизге ушу устраивает да баягы жашообуз. Себеби эми бир кармушкада отурабыз, ал жерден
Биринчиден баягы потокту туруп алып эле баягы доляны алып коюп, ал менен эми 5 жашаган болбойт да. Анан экинчи жагынан бул эл эмне болот? Жалпы элдин тагдыры эмне болот? Бүгүнкү акыбалыбыз мындай адам ыйлай турган. Мына бир нерсени айткым келет, мына аламдаштыруу мезгили жүрүп атат. Бизде азыр кем байлык башка дебейлик, эң кымбат нерсе адам. Бұл человеческий потенциал деп коет. Адамдын потенциалын кантип кымбат кылабыз? Бул жанагы ички дүң продукция деп атат, бир адамга депчи. Ошол менен бааланат да. Значит, биздин Кыргызстандардын баасы бүгүнкү күндө $1.300 ашпаптыр да. Эми башкалар мындай $50.000, $100.000. Биз эми мындай как адам катарында уялышыбыз керек да. Адамдык человеческий потенциал муну кантип жеткиребиз да? Кантип жеткиребиз? Значит, биз ушу керектүү билимди беришибиз керек. Жанагы Курмангазы айткандай, баягы түйүлүк болгондон баштап баланы тарбиялашыбыз керек. Экинчиден саламаттык сактоо, ден соолугун кам көрүшүбүз керек. Үчүнчүдөн маданият, үрп-адат, жанагы как улут катары өнүктүрүшүбүз керек. Ошолордун бардыгы болгондо комплекс. Адамдын человеческий потенциал дейт, адамдын потенциалы өсөт. Мына азыр деле ушундай, эгер билим бардыгы жогору болгондо биз мындай акыбалга келбейт болчубуз да. Эми баягы бир-эки адам эле кызыкчылыгын ойлоп, анан бүт элди бул кулга айландырган, бул туура келбеген нерсе. Ошон үчүн туугандар ойлонойлук, ойгонойлук. Мындай амбициозный пландар бар. Бул амбиция менен адамдар өнүккөн. Бүт кайсы мамлекет өнүкпөсүн, ошол жерге башында бүт амбициозный адамдар келген. Амбициозный адам деген алар эч качан газга канаттанбайт. Аларга эң жеткен болуш керек, эң жетишкендик болуш керек. Ошого гана эме кылат. Ошонун негизинде баягы зор нерсеге умтулуп, зор нерсени жеңсе, анан кийин баягы мындай канаттануу болот да. Эми баягы скептик болуп эле чукулана бербей, давай ушундай кеңири нерселерди ойлонойлук. Кеңири проектлерди ишке ашырайлык. Бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Ушу биз өнүккөнгө, өскөнгө бүт мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгын ишке киргизишибиз керек. Биздин максат ушул. Бу жерде башка максат жок. Ушу максат эле ушу элибиздин турмушу оңолсо экен, элибиздин жашоо шарттары оңолсо экен. Рахмат, көңүл буруңуздарга.